мигрант болуп иштеп жүрүп, анан кийин Россиядан кыйналып, бул жакта деле тирлик кызыгуу болот деп келип, бул жакта ошол нерсени доказать этип аткан балдардын бири да. Клубничный магнат кезиң, эң чоң клубника тиккен дыйканы кезиң. Молодец. Жашың канчада? 30да. Биринчи саткандагы соодаң канча болду? Миллионер турбайсыңбы? Красавчик, молодец. Кайсы жылдары Россияга барып иштеп келдиң? Жылдан жылга багып. Канчалык товар көп болгон жерде клиент ошончолук көп болот. Ошондой. Кыргызстандын товарын издегендер көп. Бир жылда канча акча иштедиң? Былтыр мисалы тиги 1 гектар. Бүгүн биз Баткен областында Өрүкзар деген айылда турабыз. Клубника поляда. Бүгүн ушу Баткен областында клубниканы кандай өстүрөт, кандай өзгөчөлүктөрү бар, кайсы убакта бышат, канча пайда табат, ошол боюнча толук маалымат беребиз. Аягына чейин көргүлө, кызыктуу болот. Комментарий жазгыла. Приз ойнотобуз клубника. Казакстан, Россия, Кыргызстан. Кайсы региондо болсоңар да жазсаңар, жакшы 5 комментарийге клубника ойнотобуз, клубника беребиз. Жеткирип берип, Кудай буйрса. Жазгыла даамдуу Баткендин клубникасына жеткирип беребиз. Ошол биздин каналга катталгыла. Жүрүлө, балдары тээ ылдый жакта теришип атыптыр. Ошолорго барып маалымат алайлы. Ассаламу алейкум. Кырманга береке. Рахмат. Кандай? Ден соолуктар жакшыбы? Атайын Баткенге келип калдык, силердин жашооңарды тартып кетели деп. Биздин катталуучуларга көбүнчө биздин YouTube каналда ушул клубника, малина, ежевика, карагатка кызыккан дыйкандар. Ошон үчүн сиздин каналыңызды көрүп турабыз. Көрүп турасыңарбы? Ошол. Анан кийин биздин максат ушу клубникадан кандай пайда тапса болот. Вообще эле пайда тапса болобу, болбойбу? Анан сенин историяңдагы кызыктырды бизди. Сен азыр ушу Баткенде эң клубничный магнат кезиң, эң чоң клубника тиккен дыйканы кезиң. Молодец. Жашың канчада? 30да. 30да? Молодец мына. Бул Мусанын историясы дагы туугандар. Мигрант болуп иштеп жүрүп, анан кийин Россиядан кыйналып, бул жакта деле тирлик кызыгуу болот деп келип, бул жакта ошол нерсени доказать этип аткан балдардын бири да. Мына ушул жактан деле пайда тапса болот. Ушу даже чүйдө, ошто, көлдө эмес, мына кыйын деп аткан Баткенден дагы миллиондорду иштеп аткан балдар бар да. Ошон үчүн мигранттар биздин каналга катталып, постоянно ушул биз менен болсоңор, биз ошону доказать эткенге аракет кылабыз. Муса ошондой биздин өзү кесибибиз журналист эмес, блогер эмес, бирок ушул турмуш блогер болгонго туура келип атат. Ушу маалыматтарды элге жеткизсек жакшы болот деп ошонун аркасынан иштеп жүрөбүз, колдон келишинче. Анан сен өзү кайсы жылдары Россияга барып иштеп келдиң? Биз азыр мындай айтканда 2016-2017 токтотконбуз аякты. 2017. Ошо менен мен бул клубника эккенге бир досум себеп болгон негизи. Ал досум экөөбүз деле мигрант болуп ошол жакта иштеп жүрүп. Эмне иш кылдыңар? Биз пилорамада иштепчүк. Жыгач тилип да. Ооба. Анан стройка иштеп стройкада. Ошондон айткан, бу менен бу эткен. Айылга барып эле ошо клубника мен эккенмин огороддо. Ошону көбөйтөлү деп айткан. Өзүбүздүн үйдү алдыда ошого чейин 2019-20-га чейин үйдү алдыда 20 соттук, 40 соттук ошентип эгип мен колдонуп жүрдүк да. Карасак уже башкача да. Пайдасы. Эң жакшы жери бу жердики. Биздин мына климат дейби, кандай дейт? Биз Баткенге мына бүргөндү зонасы. Эң убакыт пышат турган биздин зона экен да. Мындай алып караганда. Бат пышат, Бат пышат. Анан кыш кеч келет бизде. Ноябрдын 20-га чейин тер өрөсүң. Ооба, тер өрөбүз. Биздики мына сорту күзгө чейин пышат турган сорттон да. Эми ал сорт боюнча өзүнчө сөз кылабыз. Сен ошондо 2017-жылы кайтып келипсиң да? Ооба. Башында бир 20 соттан баштадыңарбы? Ооба. Азыр учурда канча сотук? Азыр мээрде 1 гектар 20 сотук бар, ылдыйда 1 гектар бар. 1 гектар, 2 гектар. Почти 2 гектар ашыгыраак. 2 гектар ашык экен, ошо 2 гектар ашык. Огороддон тышкары да, эми полядагы. Былтыр келип дагы бул жерден биз клубника алганбыз, билесиң. Анан былтыр сеники 1 гектар болчу, Ооба. 1 гектар. Былтыр кошкон экенсиң да, могу бактын ичине. Былтыр кошконбуз. Сонун клубникаңар, сон. Мунун көчөтүн каяктан алдыңар силер өзү? Мен ошол айттым го, бир досум бир туугандарын алган. Эми 2 сотукты алып келип тиккенде ал көбөйткөн. Уже караса, эң жакшы жери эрте пышат экен да, элге эрте пул болот экен. Мына бизден эрте жайда акча болот экен да.
Баягындай элде пул жок маалда бизде чыгып баштайт экен. Чыгып баштайт. Көчөтүн өзүңөр ошол мен сортун билем, бул күйдөн келген сорт, бул чүйдө көп болчу. Жалал Абадта дагы азыр ушундай сортты тигишип атат. Баткенге да келген экен. Ошо 20 соттон акырын-акырын көбөйтүп 2 гектарга чыгарып жүрсүңөр да? Ооба. 2 гектарга чыгарып. Дагы көбөйтө турган ниеттер бар? Ооба. Биз ошону эме кылтабыз. Мына элдерге да айтып кетет элем да. Бизде основной шалы башка эме кылат. Селитра мочавина 2,5 миң мышогу гектарга 1 тонна 2 тоннага 1,5 тоннага чейин себеттер да. Андан көрө могу селитра жебейт. Таза барды кыргызда бардыгы деле кой мал менен ошону кыгынлап келип салып ошо менен эле кырылат. Вообще дары салынбайт. Дары салынбайт. Силерге жакшымы жеп көрдүм? Мына дары саганда бат эзилип калат экен да. Он тез пышат экен. Бирок бат эзилип калат экен. Биз клиентке бергенде уже кийинги апарышыбызга уже ойлонуп калат да аларчы. Конечно. Ошондуктан эми былтыр ташыдык да биз силердин көрдүк, товарыңар жакшы. Мына быйыл да келип, Кудай буйрса аягына чейин көрсөтөбүз силердин эмеңерди. Биздин бүгүн 6 майбы? Ооба, 6 май. 4 май, 3 май күнү биринчи рейс кеткен. 6 май уже экинчи рейс турат. Азыр фурага жүктөп атабыз. Көрөсүңөр, акырына чейин көрсөңөр кызык болот. Бул бала канча тапшырат. Ошол көчөттү тигип эле силердики мурунку жаңы технология эмес экен, жөн эле огород айдап туруп эле, бирок көчөттөрүңөр потенциалы укмуш экен, түптөрү мощный, түшүмдүүлүгү дагы мол экен. Ушул Муса эми ушул нерсени кылып аткан болсоң, азыр 2 гектар, былтыр эмнеге 1,20 тиктиктериңби? 1. Мына жерде 1,20. Берди 1,20. Ушуга канча расход кылдыңар примерно? Расход энди көчөт өзүдөн чыкты. Только жумушчу. Эми буга кол керек экен. Баягындай жаңы технология, баягындай Алишер ака айтып атпайбы, подпленка, капельник. Ошону дагы биз макул келип турат. Буюрса дагы көбөйтсөк ооба. Ошонтип эликтеп турабыз да. Бул чөп чыгып кетет экен да, могул метод эткендечи. Отоп туруш керек. Отоп турганга киши жалдап расход. Ооба. Көбөйүп кетти. 1 жылга мисал үчүн, например, 100 миң ашык расход кылдык. 1 гектарга. 1 гектарга. Только киши жалдап отуруп ошого эле. Башка нерсеге эмес. Муза. Элдер 200 миң, 300 миң, 600 миң деп расход кылып атат. Силердики тим эле суукмуш да. 100 миң расход деген бул бекер деген сөз да. Молодец. Ушунча расход кылып. Биринчи саткандагы соодаң канча болду? Кече күнү. 2,20дан. Ооба. 2 гектар 20 сотуктан саттың, а? Ооба, кечегисинде, ал жакта 1 гектар 1,20. Ошондо силерге канчадан тапшырылды? 150ден тапшырылды. 150ден тапшырылганда 2 тонна 600 берилди да. 2 тонна 600. Ошондо 300, 400 бирдемке миң акылапсана 400 миңден ашыптыр да. Бир эле соодан. Ооба. Миллионер турбайсың, красавчик, молодец. Сен уже бүгүн канча яшик алдың? Азыркы момент бир 500 яшик, бул жарымга да келе элек азыркы момент. А так заготовкага аяк бияк болуп 1400 яшик алынган. 1400 яшик. 3 килограммдан эсептегиле. Бүгүнкү баа 140. Анан көбөйтүп койгула. Молодец. Ошондо силер азыр бүгүн 3 тонна, 4 тонна, 5 тонна тегерегин алат экенсиңер да, Кудай буйрса. Молодец. Жакшы экен көчөттөрүңөр. Жүрбөйм, клубниканын терилелек жерим бар. Сизге дагы бир нерсе, мен ачык эле. Ушундай сиздерге окшогондор көбөйсүн. Ачык эле. Мына Вастека мага жардам берип, ошо сиздерди Вастека бияка алып келип, ушу ошон элди эмесини эмеге алып чыгып атасыздар. Экспортко. Эми биздин максат ошол. Бул жерде мына мен сен айткан туура. Башында элдер тияка сатып, бияка сатып, өзүбүздүн базарларга сатып, кыйналышып, жарымы Баткендин базары, жарымы Кадамжайдын базары, жарымы Ош базары, жарымы Бишкекте сатышып кыйналышкан чынында. Ошо нерсени бизде мурда мындай тема болгон. Көбөйүп кетсе, элде көбөйүп кетсе, элде көбөйгөндөн кийин сена түшүп кетет деген тема болгон да. Көчөттү бири-бириге бербей, баягындай болгон да. Азыр эми көбөйтүштү аракетиде да. Кудай буйруп мына фураны койдуңар. Бул көбү баягындай таң калып күткөн эмес бул нерсени. Ооба, күткөн эмес. Мында мен илгертен айтып келем. Мен ушу 2009-тан бери ушул клубникадамын. Жылдан жылга клубника көбөйгөн сайын көрүп эле, кийинки жылы клубника баа болбойт, жылдан жылга баа болот. Мен айтып башынан айтам да. Канчалык товар көп болгон жерде клиент ошончолук көп болот. Мына азыр товар талаш.
Кыргызстан товарын. Ошондой. Кыргызстандын товарын издегендер көп. Ошондой экен. Да. Өндүргүлө мына Кудай буйрса биз дагы пландап атабыз, могу айылыңарга келип ошо элдерге давай моундай болуп иштегиле. Мына азыр сени көргөндө канча адам клубникага кирип кетет, Кудай буйрса көрөсүң. Мына Баткен ушул территорияны биз өнүктүрсөк деп атабыз. Күнүнө мына азыр 1 фура чыгып аткан болсо, күнүнө 10 фурадан чыгарып турганга да шартыбыз бар. Жетет. Чыгат bizde дагычы. Бул ошол нерсеге эл кызыгып атат азыр. Бири-бирине мешайт этпейт. Мисалы жалбат кыйын башталып атат, силердики уже мына анык массага кирсе, силердики масса алдынан кирет да массагачы. Бири-бирине мешайт этпейт. Бияк бүткөндөн кийин чүй башталат. Чүй бүткөндөн кийин көл башталат. Бири-бирине мешайт этпейт. Эгер силер жанагы Балишер айтып аткандай мында пленка жаап, жаңы технология менен кылсаңар, капельно. Еще эрте чыгасыңар силер. Мына бул жердин дыйкандар климатынын өзгөчөлүгү экен, кышында кар жетпейт экен бул жерге. Эгер мондай теплица кылып жаап кое турган болсо, вообще эрте чыгат экен да. Кышта да сал өрөт окшойт өзү бул нерсечи. Ноябрь 20-га чейин теребиз да бизчи. Ноябрь 20-га чейин. Немеси могу жерде силердики бу жерин дагы жери ысык болот дейт да. Ысык болот. Алдында нефти бирдеме бар дешип ошентип атат. Эми туура ошентип атат. Газ бар дейт, ошондой. Газ бар дейт. Кар жатпайт экен. Кар жатпагандан кийин значит бул нерсе өтө укмуш да. Секрет болбосо бир жылда канча акча иштедиңер былтыр, мисалы тиги 1 гектарыңа? 1 гектар. Биздики мына азыр майды баштап пишат. Майды баштап пишип, аягында түгөт. 1 ай сезон болот. Анан арада 1 ай июнь дам алат. Июл кийинки ылысыда дагы чыгат. Башкадан гүлдөп, ооба. Башкадан чыгат, бирок 1 гектардан 2 тоннага чейин алдык о жерден. Ысыкка байланыштуу бир аз азыраак болот. Күздө августтун аягынан баштайт, та ноябрга чейин пише берет. Ошондо биз биринчи теримин эсептегенбиз, кийингилерин эсептебедик, акчасында месинде 700 ашыгыраак эсептедик да, 700 миң ашыгыраак. 1 гектардан аяктан. Аякка караганда мыяк быйыл экөө кошулса башка. Азыр уже эле 400 миңде чагып койсоңар, Кудай буйрса эми 2 миллиондон ашырасыңар деген ойдомун эми. Буйрса. 2 гектардан, биринчи түшүмдө эле ашырышыңар керек? Ашырыш керек. Биринчи түшүмдө эле 2 миллиондон ашырсаңар, анан кийин. Ошондой ниеттер бар өзү. Ооба, кийинкисинде уже кана июльда буйса, августта буйса, анан арана да бир экинчи чапсаңар, ошо менен 4 миллион. 4 миллион нормаль. Биз баткендиктер үчүн көп, бирок 4 миллион азыр акча деле болбой калат. Силер андан да көп иштегенге аракет кылышыңар керек. Кулай берсе. Ошол дагы бир 3,5 гектар жер сүлөшүп атабыз бияктан. Ошо 3,5 гектар жерде планга ашып, бирок өзүбүздү жер эмес, арендага алабыз. Жылга эмес, 5 жылга. 5 жыл, 6 жылга договор кылып. Ама жериңерде канчага аренда калдыңар? Буга жылга биз 50 миңден төлөйбүз жылыгына. Бир числону койгонбуз. Ар жыл сайын 50 ошол числодо берип келебиз. 1 гектар 20 сотук, Жакшы. Немесе эгер азыр муса бул нерсени көргөндөн кийин чүйдөнбү, жалбаттанбы, оштонбу ушу жерге клубника тигем деп калыш мүмкүн да кээ бирлерчи. Жер тапканга болобу арендага? Тапса болот. Издеш керек, Ооба. Издеп тапса болот. Договор кылып. Бул жерде суу кенен экен, ошонусу жакшы экен. Суу кенен экен, каалаган учурда суу карышат экен. Кайсы жактан келет суу? Биз мына Кожешкен дарыясы деп коет. Биздин Кожешкен Зардалы деп коет. Неме, эмне тиги дарыяны эмне деп койчу эле? Сок. Энди Сок Өзбекстандын аты азыр Кожешкен дарыясы. Кожешкен дарыясыбы? Кожешкен дарыясы. Кара дарыя эмес? Жок. Сок дарыясы. Негизи Сок дарыясы деп аталган. Бирок кыргызстанча жана кыш tutmuşтан алып келгендер. Ошол дарыянын дагы азыр айтышып атат да. Ошондон келген суу дагы мындай боз болуп келет экен го. Ошол сууну ичет экен эл бул жердечи, таза суу жок экен. Туугандар бул жерде таза суу жок экен, проблема экен ошол. Бирок ошол сууну эле таза дешип тундуруп алып иче берет экен. Бакты деле ошо менен сугарат экен. Бак ошондой мындай боз болуп, чаң болуп агып келет экен. Ошондо кандайдыр бир элементтер агып келет, удобрение сыяктуу дешип дагы неметип атат да. Болушу мүмкүнбү? Бул мен өзүм чоң энем Кудурахмат өтүп кеткен. 70-80ге кирип койгон кемпир. Кадимгидей эле арыктан чөмүч менен сууду алып иче берет. Ичти көп турбайт. Эч нерсе зыян. Оорубайт. Жаш балдарга ооруп жанандай. Жок, эч эмес. Ошо бир Кудайды берген бир эмеси да бул дагы.
Жакшы суу. Биз келип коркуп атабыз, ичсек бичпей. Пышкан суу да. Ичсек ичсек ичпесек деп коркуп атабыз, ичип оруп бир нерсе болбойбузбу деп. Жок, жакшы. Андай оору жок, суудан. Жок. Бизде суу кенең да. Жер да кенең, суу да кенең. Немесинчи, таза сууну мисалы казып туруп, жана скважина кылып. Бул жерденби? Буртеп чыгарса болбойбу? 100 метрден чыгат дейттер. Казгандар бар экен, 100 метрден чыгат дейт. Чыгарыш керек экен, анда мамлекет карабайт экен, бул жерде өкмөт менен элдердин иши деле жок экен. Өзү менен өзү экен элчи. Проблеманы деле айтышпайт. Жакшы, жүрчү эми пойланы көрөлү. Биякта сонун кылып терип коюпту. Могу яштерге салып эртерээк жеткирди балдарыңа. Ооба, могу көчөттөрүңөрдүн потенциал укмуш экен да. Муса, бизде мына азыр жаңы технология менен пленка жаап, анан пленка жаап, каждый килограммдан 500 граммдан алса, сүйүнүп атат да. Силерде могу открытый эле грунтта 500 граммдан бар да, могу да чыгарчы. Сон. Качествосы дагы. Олар бүт. Меда, азыр булар пышы берсе, пышыразына Кудай берсе. Сон. Муну канча убакытта бир сугарып турасың? Терилип бүткөндөн кийин сразу бир аяга суу жеткизебиз, сразу токтоп болот. Терилип бүткөндө азыр могу суу нымы нормально экен го? Жок, бир суу бербесек жакшы болот азыр. Бирок жакшы экен клубникаңар. Эми мына сен Баткенде тирлик кылып атасың да, Муса. Баткенде. Эң көп мигрант болуп жүргөн ушу Ош Жалал Абад Баткенде. Мигрант болуп жүргөн. Азыр мисалы, могу туугандар, Баткендин туугандары менен сүйлөшүп отурсам, кече күнү дагы черешня боюнча маалымат алдык, кичине сүйлөштүк черешня боюнча. Бизде көйгөй жок дейт да. Баарысы Кудайга шүгүр дейт. Эми мына жаштар деле могу иштесе болот да. Мисалы, эсепте 60 миңден айлык алсын. Россияга барып. Жакшы айлык да. Бир жылда 720 миң акча алат. Сен мына бир саткан 400 миң болду. Аз 700 миң ашырасың. Зато кышын менен үйүңдө, бала чакаң жанында, ата-энең менен. Бул мындай ал жерде тынбай иштесең 60 миң аласың да. Силер мына могу жерде мисалы 2 миллион иштейбиз деп атасыңар биринчи сезон деле. Экинчисинде Кудай буйрса да 2-4 миллион. Эми Кудайга шүгүр да. Жакшы иш. Анан жаштарга ушундай болуп силер үлгү көрсөтүңөр керек. Мен азыр бир тууганым Москвада. Ошо сиз айткандай эле да. 70 миң, 80 миң ошондой айлык алышат. Зарплатасы ошондой. Азыр бирөөнү чакырдым. Мага кеп мага эле жардам бергин. Сен мынаны көргүн. Анан кийинки жылга мага отдельный 1 гектар кылып бер десең, сага мен көчөтү чыгарып 1 гектар кылып берем. Сен өзүңчө иштелдиң, өзүңчө иштесин. Анан башка тема болот дейм да. Туптуура. Азыр 12 ай иштешиң керек да. Сен бул жерде 6 ай, 7 ай иштейсиң. Зато эс аласың кышында. Жакшынакай болуп, окууларга барып, семинарларга катышып, Кудай буйрса. Өзүңөрдү өстүрүп дегендей. Чет мамлекетке чыгып эс алып келсеңер болот, бир 300 миң, 400 миңден. Кудай буйрса. Немесин карабай, көзүнө карабайчы, эл көрүп, жер көрүп дегендей. Анан могу немеңердин бирок клубникаңардын потенциалы укмуш экен, немесе дары дермек, удобрение. Жок, кылдым. Вообще кылдым. Эч нерсе. Только койдун. Паданыкы болбойт. Чөп чыгарып берет. Койду кынап келебиз. Мотоблок менен айдап салып, эрте жайда. Салып кайра көмүп коебуз, жөөг тартып коебуз. Ошо менен ичинде суу менен ичип жата берет да. Жалбырактанчы? Жалбырактан жок. Эч нерсе бербейсиңер. Вообще эч нерсе бербейт. Молодец, бул неме экопродукт экен. Органика. Молодец. Анда сонун турбойсузерке. Биздикилер байкуш чүйдө дардан берип дагы көтөрүш албай атпайбы? Ошону бизге да пырлайт эттилер. Бирок биз мондай болгон. Былтыры ошо баягы ким эле? Набаке бизге келиштен мурда биз өзүбүз бир спринтер кылып Бишкекке барганбыз. 1 тонна 800. Апарганыбызда биз коркконбуз, жолдо мына меде сел түшүп калган жолдо. Жерде бир 6 саат кармалганбыз. Анан алып барып обед болуп кеткен. Обед болсо Сарызөндө албайт экен. Эртең менен соода болот экен. Ошо жерден машинаны ошо жерде шопурга тайындап калды. Эртең менен алсак баягындай турат да.
Агып кеткен. Жок, агып кеткен жери жок. Немен? Таптаза. Езілбей. Ал жерде сразу ме кылып алдылар. Біз күткөн баадан да бийигирээк калды. Негизи. Біз ошончолук өзүбүзгө эме болуп калдык да. Койдун кыга пишкан каттуу болот деген ошондон байкадык биз. Муса ошондо силер мага чалгансыңар. Ооба. Силер чалып, андан кийин биякта ошо намбекелер аралашып кетти, андан кийин мен силерге неме кылган жокмун. Быйыл мына өзүм келип, Кудай буйрса, прямой биздики Россия. Азыр мына Казакстан менен Бишкектин базарда могу бааны көтөрбөйт да. Чынын айтканда Бишкектин баасы азыр силер сатып аткандан арзан болушу да мүмкүн. Бишкектин баасын билип көр. Казакстанда да быйыл баа көтөрүп атат. Себеби Казакта Сарыагачтын клубникасы быйыл массовый чыгып, казактар өзүнүн рыногун өзү төлөп атат. Бул только Россияга кетет. Россияда азыр Россияга бул нерсени рисковать эткендер да аз да. Кудай буйрса биз муну көзүн билип калганбыз. Клиенттерибиз бар. Көбөйтсөңөр мага жакшы да. Даже күнүнө майдын биринен баштап күнүнө 1-2 фурадан чыгарып турсаңар, анда бизге вообще укмуш болмок да. Буйрса элде уже көбөйүп атат бул нерсе. Көбөйөт, Ооба. Көбөйүп атат уже. Акырын. Көбөйсө жакшы. Ошондой. Сен неме удобрение бербейт кезиңер? Бир күндө канча жумуш иштетесиң? Азыр 56-58 киши бар. 120 да. Азыр. 120 гектарда. Бу жерде эле. Бул жерде. Аякта негизи бул мен өзүмдүк эмес. Шеригиң бар. Досум бар. Досум экөөбүздүк. Аты ким? Алманбет. Алманбет экөөңүн кыласыңар. Аякта ал иштетип атат кишилерди, аерде 48 45 ошондой киши бар. Алманбет. Молодец. Экөөң чоң иштетип кеткенсиңер бул жерде. Расход пайда ортодо. Молодец, жакшы. 3 жылдан бери ошол нерсе менен иштеп келатабыз. Партнер деген дагы оор нерсе да. Анан тил табыш эле иштеп атасыңар? Ошол нерсени көбү бизден кызыгыч кайым сурайт да. Кантип эле мындай араңарда эме болуп кетпейби деп өзүбүз жакын досторум эле сурайт да. Бирок Кудайга шүгүр андай сөз болду элек да. Даже бири-бирибиздин сөзүбүздү угабыз, бири-бирибизге макул келсе бири-бирибизге эме кылабыз. Адыш кетти Кудайга буйруп. Молодец. Биз дагы көп жолду басып өттүк да. Ошондой нерсе партнердук, шериктүү Кыргызда бар го, шериктүү баш, мындай баш дегендей деп. Анан эми чогуу иштеп, бири-бириңер менен тил табышып иштеп аткан болсоңор жакшы. Бизде да, менде да бир дос бар. Экөөбүз постоянно чогуубуз. Азыр ошо жалбат бүт төлөп, ошону экспортко чыгарып аткан ошо Алыкул деген дос. Экөөбүз ошо мына 2009-жылы дыйканчылык кылып баштаганбыз. Өзүңүз эле? Экөөбүз. Ушинтип 2 гектар жер алып, ошондон бери чогуубуз, экөөбүз азабыбызды чогуу тартабыз. Карс болсок, чогуу карс болобуз. Пайда көрсөк, чогуу пайда көрөбүз, ошондой да. Силердики да жакшы эми. Силерге да ийгилик. Ооба, узага сүйүнсүн. Бирок ошол суроону көп, өтө көп кишилер берет да. Өзүбүздө мындай тааныштар деле кантип эле экөөң, кантип эле тил табышып мындай сөз ойноп кетпей ортоңордо дейт да. Кудайга шүгүр ондай болду элек. И дальше болуп кете берсин. Эсептешкен дос арилбайт деп коет да. Эсеп так болду эле болду. Жүрө бериңер. Ал немеси жок. Ошондой экен. Дыйканчылык башка дагы эмне дыйканчылык кыласыңар? Жок, только клубника. Только. Ошол туура. Лучше ушул экен да. Мындай да. Бизнесте дагы дыйканчылыкта да фокус деген болот да. Бир нерсени кылдыңбы, ошону аягына чейин кылсаң, ошондон результат берет. Жанагы чоң бизнесмендер да айтып жүрөт, бей в одну точку деп коет да. Бир эле точканы уруп берсең, ошол жер жарылат. Анан көрүнгөн жерин уруп берсең, ал жарылбайт да. Азыр мына силердики результат конкретный болуп тур. Башка бул жерде өрүк, черешня, шабдалы кылгандардан силердин пайдаңар жогору. Ушундай экен. Бул мен ушул элдерге кайрылып айтып кетет элем, чындыгын элечи. Азыр бизде мына өрүк жок. Шапталы энди Кудайга шүгүр бар. Черешня да баягы воловой жок. Воловой жок экен. Майский баягындай бахар бар, калган жок. Бул нерсе эң жакшы жери. Бу салбай калды деген тема болбойт экен. Үшүгүрүп кетти деген тема болбойт экен. Анан суюк салды, ондай тема жок да. Карасаң бере берет. Ооба, карап тайга иштеп кой, бере берет экен да. Мен дагы ошону форумдарда айтып жүрөм да. Бул ягода деген мына быйыл тиктиңби, күзүндө берип баштайт. 3 жыл, 4 жыл күтпөйсүң. Экинчи жылы мына көрүп атасың, мөлдүрөт түшүмүн алып атасың. Экинчи жыл эле. Башка мөмө жемиштерден экинчи жыл түшүм ала албайсың да. Туура.
экинчи учма малинадан да ошо экинчи жыл аласың. Силер мисалы азыр дыйкандар эми могу мурутун жулуш керек экен, анан кыйын экен. Кыйын эмес бунун азабы деле мындай. Өзүгө жараша бар. Бар эми азабы бар. Бирок актайт да. Ооба. Өзүнүз актайт. Анан тигип алып 3 жыл күткөндөн көрө 3 жылда бул жерден уже ала турганын алып пайдаңа чыгарып жакшы иштеп койсоң болот. Башка дыйканчылык кылбайт экен. Ошо фокусту бир жака бура бергениң оро. Туура. Только үйдө огороддо эле култунай, поляда бүт ошо култунай. Бүт туугандарыңан экөө Россияда болсо, бул жакта сага жардам бергендер барбы? Ошо коңшулардан алып иштетемин. Иштетесиң. Өзүм бир үкем бар, азыр бу жерде эмес, азыр келип атат. Алар да жардамдашып мен кылып тураттар. Катыраак сүйлө, алда угулбай калыштым. Угул кандай сыр угулады? Угулат. Немеси үйлөнгөнсүңбү? Ооба. Канча бала? Бир уул, бир кызым бар. Бир уул, бир кыз. Жакшы, молодец. Ошолордун эмесин, келечеги үчүн. Эми Кыргызстандагы өнүгөт. Силер муну көбөйтөргүлө. Азыр мисалы Россияда Украинага согуш ачып, ал жакта эми азыр Европа менен мамилеси үзүлдү. Бизден чыккан товардын баарысын азыр орустар жейт. Ошого силер дагы даяр болушуңар керек. Алар сураганда эле объем менен сурайт. Эми бизде дагы пландар бар, Кудай буйруса, бул жака мисалы силердики майдаланып кеткенде чүйдүгү чыгып калып атпайбы? Биз чүйгө кетип калып атабыз. Ошол учурда муну переработка кыла турган, тоңдура турган дагы заводдорду салабыз бул жака, Кудай буйруса. Өрүктүн биринчи сорту кетет, экинчи сорту калып кетип атат. Ошолорду переработка кыла турган, черешня, жанагы ачуу алча деп койдуңар го? Ошол нерсени, шабдалыны, ушуну переработка бул жакта андай жок. Холодильник жок. Эч жок. Силердин айыңарда даже приемный да жок экен. Ар ким тияктан кызыкыядан, тияктан бияктан келип. Ошону айтып коеюн, мен ушул Васитака сиз жардамчыбыз. Ошо киши менен айтты, биз яшык даярдайбыз, бизге бересиңер деди. Братан, сиз алың, болсо өзүбүздүкү болуп калсын дедим. Лучше башка айылдан же башка бирөөгө эмес, пайданы сен көр, сен кыл. Ошого да мен ачык эле айтам, ушунчалык сизге окшогондорду таап, сүйлөшүп, мисалы үчүн буяка алып келип, мына көрсөтүп мен кылтат. Шартты кылып берип атат. Ооба. Шартты кылып. Бул дыйканды ушундай пышкан эмеси жерде калбай атат да. Жерде калбайт, Кудай буйруса. Ооба. Сиздер ушунчалык эме кылып, алар дагы ушундай жардам кылып бизге ушундай нерсе кылып. Мен адышы ыраазычылыгымды айтам мен Васитакеге. Бол. Васит акең унчукпай жүрөт ишти кылат да.